11 жаштагы Мээримбектин ата-энеси Жалал Абадтан келип баласынын ден соолугун чыңдоодо. Турмуштун оор сыноосуна кабылган бала саргарып төрөлүп, анысы күчөп, азыр ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген. Ооруган баласы үй бүлөөнүн 7-чи перзенти. Ошо мен боюмда болгондо мен өзүгө түшүп аткамда баары жакшы деген. Анан төрөдүм, бир жума жетпей калды болгону. Анан баары жакшы деп 3 күндө эле чыгарып жиберди бизди. Көрсө балам жыл туха менен төрөлгөн экен да. Аны биз үйгө чыккандан кийин кошуналарым айтты да, буну эмеге вакуумга салыш керек эле, эмнеге салбады деп. Салышпады, баары жакшы балам деп мен 3 күндө чыгарып үйгө. Балам 3 айдан кийин ыйлап баштады да. Аны ошондо билдик. Биз ага чейин эч билбеппиз 3 айга чейин. Мээримбектин ден соолугу өтө оор болгондуктан ата-апасы коштоп келген. Алар баласына бул жактагы бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонууда. Үй бүлөлөр борбордун бардык шартына ыраазы. Мына Кудайга шүгүр, 6-7 лечилияга келе атабыз. Бул жерде иштеген сотрудниктерге рахмат. Бардыгы жакшы, өтө сонун. Ушуну шартты түзүп берген бийликтегилерге рахмат. Ушундай балдарга көп жакшы жардамды берип, ушундай мектептерге колдоо көргөзүш керек деп ойлойм. Борбор Ысык көлдүн түндүк жээгинде жайгашып, көлдүн климаты балдардын ден соолугун чыңдоого жана калыбына келтирүүгө ыңгайлуу. Алардын саламаттыгына кам көрүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Балдар үчүн логопед, психолог иш алып барат. Ошондой эле ийне коюу, физикалык методдор менен дарылоо, тиш жасоочу бөлмөлөрү бар. Массаж кабинеттери, дене булчуңдарды чыңдоочу бөлмөлөрүндө шарттар каралган. Лечебный массаж берилет, физиотерапия берилет. Анан эң главный албетте бул жерде биздики физиотерапия, массаж, педиатрлардын консультациясы менен албетте кичинекей бала болгондуктан педиатр жазып бергенде биз ошолорду аткарабыз. Биздин функциябыз негизи аткаруу функциясы. Азыр бияка жигитке ошо дене колу кыймылдагандан кыйынчылык бар, жапкан, ачкан, ошолорду ачып жапкан. Мышцалар ошо гипертонуста алып атабыз, Кудай буйрса. ДЦП балдарыбызга шартталган, ушу жерге туруп, буттарын иштетип, өздөрүнүн энесин буттарын иштетип, басканга натыйжа алышат. Бул бөлмөдө азыр мүмкүнчүлүгү чектелгендер ден соолуктарын чыңдоодо. Алар сөөктөрүн жумшартканга, буттарына кан жүгүрткөнгө, жүлүндөрүн укалоо үчүн аракеттерди көрүүдө. Балдар үчүн бардык жабдыктар орнотулган. Бул кабинет бардык тийиштүү шаймандар менен жабдылган, бардык ыңгайлашылган. Бул жерге биздин келип аткан бейтаптарыбызга ошо физкультуралык, гимнастика боюнча дарылоо жүргүзгөн. Эң эле биринчи күн менен башталат, эртең менен таңкы гимнастикабыз бар таза абада. Андан соң таңкы тамакка киришет. Таңкы тамакка киргенден кийин эки бейтаптарыбыз эки бөлүнүп, жарымыбыз массажга, жарымыбыз бул кабинетке кирип, күндүк өнүмдөрдү жасап, өздөрүнө бир пайдалуу натыйжа алышат. Борбор быйыл 3-жылы иш алып барууда. Жалпы жайдан бери облустан келген 8000ге жакын бала эс алып кайтышты. Белгилей кетсек, аталган комплекс 2022 жылдын июнь айынан тартып 17 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан иштей баштаган. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.